Жыл сайын Баластан телеканалы жаңы жылга жакын, балдарга кызыктуу болгон сонун жомокторду музыкалык спектакльдарды даярдайт. Мага каршы чыга тургандын бардыгын музга айлантам. Быйылкы жаңы жылдык берүү да өзгөчө. Белгилүү орус жомогу Теремокту Баластан телеканалы которуп, кыргызчалап, мынакей «Жолумүй» деген музыкалык спектаклин койгону турат. Негизги максаты балдарды ынтымакка чакыруу. Аларда мисалы ошол гаджет, планшеттерден сырткары дагы дүйнө бар экендигин, китеп окуу керек экен, ден соолукту чыңдоо, туура тамактануу керек экендигин ушул жерде бере алдык. Спектаклдын үстүнөн иштөө, сөздөрүн, ырларын жаздыруу чыгармачыл топтун туура 2 айлык убакытын алды. Балдарга кызыктуу жомок даярдайлы деп эч нерседен аянган жокпуз. Ошол 400 миңден кичине ашыгыраак суммадагы декорациялар жасалды. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, Атайын алыстан ала тоону чагылдырган тоолор, момундай айыбыз бар, күндүзгү бөлүм 2 локациядан тартылат. Мына үйлөрүбүз бар, үйлөрүбүз бузулгандан кийин дагы башкача бир жаңы заманбап үй курулат. Ал эми студияны жасалгалоо үчүн чыгармачыл топ туура 2 күн сарпташты. Студияны кооздукка бөлөө иштерине жоопкерчилик менен мамиле кылган Баластан каналынын сүрөтчү дизайнери Жазгүл Абдымомунова 4 жылдан бери каналдан кетүүчү жаңы жылдык программалардын декорациясына чын дили менен күйүп, күнү түнү тикеден тик туруп иш алып барат. Негизи биринчи жазалганга чейин аябай переживать этип, ошол менин чийген нерсем мындай реальности болобу болбойбу деп аябай переживать этесиң да. Андан кийин уже курулуп, баары жасалгандан кийин жакшы чыгып берсе, мен, конечно, өзүм сүйүнүп, кубанып калам. Негизи «Жолумүй» спектакли 3 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмдө баягы жаныбарлар бул үйгө келишет, ал эми экинчи бөлүмдө бул үйдү талкалашат. Үчүнчү биздин кадрдан сырткары биз анимация менен беребиз. Үйдө болуп жаткан окуяларды балдардын келип жолумүйгө түшүп кала турган жерлерин бардыгын анимация менен беребиз. Биз азыр иштин бир четин гана көрсөтө алдык. Учурда мюзиклды тартууга даярдык көрүлүп жаткан кез. 2 саат 10го чейин репетиция кылышты. Ошого карабай бүгүн кайра көрдүм, биз менен чогуу келип калышты булар. Аябай бышкан кыздар да кыйын кыздар. Кийин элек бетине грим коюлат, костюму бар, анан супсул коён болуп көрөсүңөр. Мына бул спектакльды коюуда 6 камера иштейт. Студиядагы ар бир буюм, свет өтө маанилүү. Ошондой эле үндүн тунук болушуда негизги ролду ойнойт. Балдар үчүн жаңы жылдык жомок мына ушул жерден кооздоп, шөкөттөп, үндөрүн, музыкасын берип, балдардын кызыгуусун арттырганга аракет кылып, ушу жерден иштеп жатабыз. Айсулу Асанбекова, Алмаз Турузбаев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.